Кыргызстан ишке ашырууга белсенген стратегиялык ири долбоорлордун бири Камбаратта биргеси. Мындай чоң гидроэлектростанция куруу тууралуу алгачкы демилгелер Т-80-жылдар эле көтөрүлгөн. Бирок ар кандай бутто суулар болуп жана кыргыз бийлиги тарабынан чечкиндүү кадамдар жасалбай, кагаз бетинде эле калып келген. Учурда кылым долбоорун Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан менен биргеликте ишке ашырууну көздөп жатат. Буга байланыштуу жол картасына дагы кол коюлган. Камбаратта биргесин курууга камылга көрүү эле машакаттуу иш болду. 2-3 жылдан бери жолдор бетондолуп, аба чуалгалары тартылып, туннель, көпүрө салынып, негизги курулушту баштоого баары даяр болуп калды дешти. Бул жумуштарга бюджеттен 1,5 миллиард сом бөлүнгөн. Дүйнөлүк банк жалпы жолунан $18 миллион берди. Аталган финансылык уюм 3 мамлекетке 1,5 миллиард доллар бөлүүгө дагы макул болуп жатыптыр. Бирок бул талап кылынган сумманын жарымына дагы жетпейт. Камбаратта биргесин ишке киргизүү 4 миллиард доллар деп эсептелген. Акыркы учурда чакан ГЭСтер күндөн шамалдан электр энергиясын өндүргөн станциялар боюнча иштери жанданганы менен алар жалпы керектөөгө келгенде аз пайыздык көрсөткүчтү гана жабат. Чоң кубаттуулуктагы долбоорлорду ишке ашырмайынча өлкө 3 миллиард киловатт сааттык тартыштыкты оңой менен жое албайт. Бул дефицит алдыда дагы көбөйгөндөн гана үстүндө болот. Анткени улам завод фабрикалары курулуп, жаңы социалдык объекттери салынгандыктан энергетика тармагына ошончолук күч келүүдө. Расмий маалымат боюнча 5 жыл ичинде өлкөдө керектөө 2 миллиард киловатт саатка көбөйүптүр. 2020 жылы 15,5 миллиард киловатт саат пайдалансак, 2024 жылы 17,5 миллиардтан ашкан. Кескин көбөйүү 2023 жылдан баштаган. Так ошол жылы жаңы объекттер катар менен ачылган. Ага жараша импорттоонун көлөмү дагы өстү. 2020 жылы Кыргызстан сырттан 352 миллион киловатт саат электр энергиясын сатып алса, 2022 жылы 2,8 миллиардка жетип, 2024 жылы 3,3 миллиард киловатт саат электр кубатын башка өлкөлөрдөн алууга аргасыз болдук. Өнөр жай тармагындагы керектөө эле 4 жылда 971 миллион киловатт саатка өсүптүр. Демек, бул ишканаларда жумуш жанданды дегендин дагы бир көрсөткүчү. Мен турган жер Бишкек шаарындагы Восточная көмөк чордону. Ордокалада ушул тапта дал ушундай заманбап жабдыктар менен жабдылган көмөк чордондордон 48 даанасы иштеп жатат. Анткени бул заманбап деп атап атканыбыздын себеби буга чейин күч келип күйүп кеткен линиялар же болбосо подстанция көмөк чордондор дал ушул жерден мындай көзөмөлдөнүп турат дагы. Кайсы бир райондо же кайсы бир линияда күч келип көп колдонулар болуп жаткан болсо, башка күч келбеген райондорго которуштуруу иштери дал ушул жерден жүрөт. Учурда январь айындагы эң суук күндөр өкүн сүрүүдө. Апта ичиндеги шаршембиден бейшембиге караган түнү аба ырайы түнкүсүн 20 градустун тегерегинде болду. Бирок энергетика тармагында ири авария жана жарыкты атайлап өчүрүү болгон жок. Мындай убакта электр энергиясын колдонуу көбөйөт дагы, албетте жабдыктарга оордук келип, электр тармактары ашыкча жүктөлөт. Кубаттуулук көбөйүп бараткан болсо, диспетчер менен тыгыз байланыштабыз да 24 саат бою ошолордун командасы менен бүт переключение кылып, загруженный линияларды ыргытабыз да. Өздөрүнүн номиналдык напряжениясы бар, бул жерде блокто көрүнүп турат, азыр бүт норма менен иштеп атат да, 70-80%. Например, мынакей Орто Сай КЛ35 кабельный линия 70 ампер алып атат. Бул эң жогорку көрсөткүч эмес. Ошондой эле центральный 5.2 60% менен иштеп атат. Анын үстүнө ар кандай кайрылууларды кабыл алуу ыкмасы санариптик тейлөөгө өткөнү мындагы тескөөчүлөрдүн жумушун кыйла жеңилдетти. Диспетчердик бөлүмдөн сырткары тармактагы абалды көзөмөлдөп 24 саат бою тынымсыз кайрылууларды кабыл алган кол борбордон билдирүүлөр автоматтык түрдө эле компьютердик базага келип түшөт. Түшкөндө биз бияктан карап кабыл алып, одиночный заявкалар түшөт, массовый түшөт, ошолорго биринчи массовыйларга маани беребиз дагы, ошолорду барып бригада биякта биз жөнөтөбүз. Көз албайбыз, себеби дегенде бияктан түшүп турат, пазар боюнча түшөт, искрениялар боюнча түшөт. Алар уже борбор шаар болгондон кийин бул жумушка так карап, милдет менен иш жүргүзбөсө болбойт да. Эң башкы милдет калкты кыштан жылуу жумшак алып чыгуу вазифасын карманган энергетиктер тез жардам кызматында эле даярдыкта. Ар бир кайрылуу келген сайын дароо дареги такталып, өз милдеттерин натыйжалуу аткаруу үчүн күчөтүлгөн тартипте иштеп жаткан топ даяр турат. Ал арада башка жумушчу топ жабдыктардын майын текшерип, тазалап, бир сыйра көзөмөлдөн өткөрүп жүрүшөт.
ошол күнүмдүгү күндө эле болуп атат. Колдон келишинче эле эртерээк жана бат устранять эткенге аракет кылып атабыз. Трансформаторлук подстанция 19:01 техникалык обслуживание келдик. То есть доливка масла кылабыз, майын алмаштырабыз. Резинкалык трансформаторлук резинкалар болот, ошолорду алмаштырабыз. Жана опорный изолятор деп коет, изоляторунан алмаштырабыз. Анын баары эле элге өзгөртүксүз электр энергиясын берүү максатында эле кылабыз. Жыл өткөн сайын калктын саны көбөйүп, жарыкка болгон суроо талап жогорулап жатканына байланыштуу улам бир чакан ГЭС пайдаланууга берилип жатат. Учурда Папан, Орто Токой, Каракөл кичи ГЭСтеринин курулушу жүрүүдө. Жума ичинде болсо Чүй облусунун Кемин районунда кубаттуулугу 100 мегаватт болгон күн электр станциясынын курулушу башталды. Экономикалык дагы, экологиялык дагы мааниси зор электр станциясы ишке кирсе, аймакты электр энергиясы менен камсыздоо бир кыйла жакшырат. Бул долбоор жаңы инфраструктуралык объект гана эмес, туруктуу экономика түзүүгө жана таза энергияга багытталган аракеттерибиздин символу. Мындай долбоорлор менен Кыргызстан жашыл технологияларды өнүктүрүү, туруктуу энергетикалык келечекти түзүү жолуна баратканын ырастайт. Бул көмүр кычкыл газынын бөлүнүп чыгышына жылына 140 000 тоннага азайтууга жана көмүр колдонууну 50 000 тоннага кыскартууга шарт түзөт. Ал арада энергетиктердин шаары аталган Каракөлдө дагы бир чакан ГЭС салынууда. Кубаттуулугу 18 мегаваттык гидроэлектр станция Кара Суу дарыясынын боюнда жайгашат. Учурда ГЭСтин имаратынын пайдабалын тургузуу иштери жүрүп, аба ырайынын катаал мезгилине карабай жумуштар токтогон жок. Нарын дарыясынын отметкасы 724 болсо, бунун эң түбүнкү отметкасы андан ылдый да 6 метр. Бул жерде бүгүнкү күндө азыркы иштер боюнча өзүңөр көргөндөй агрегаттын асты чыкты. Зданиянын стеналары көтөрүлүп кетип атат. Кудай буюрса, бул проект өзү 2 жыл 6 айга курулуш болуш керек эле. Биз сроктон азыр Кудай буюрса эрте кетип атабыз. Анан бул жерде 2 агрегаттан турат, 9 мегаваттан 18 мегаватта. Жылдык электр энергиянын өндүрүлүп чыккан көлөмү 110 миллион киловатт саатта. Акыркы 2 жыл аралыгында эле Жалал Абад облусунда бир нече чакан ГЭС курулуп ишке берилди. Айтсак, Токтогул районунда кубаттуулугу 9 мегаватты түзгөн Кайнама чакан ГЭСи ишке түшүп, бүгүнкү күндө 39 миллион киловатт саат электр энергиясын иштеп чыгууда. Ошондой эле Сузак районунда дагы Көк Арт чакан ГЭСи пайдаланууга берилген. Анын кубаттуулугу 6 мегаваттка жетет. Өндүрүлгөн электр кубаты 10 миңден ашуун калктын муктаждыгын чечүүдө. Апта аралыгында энергетика министрлиги Кыргызстанда эмне үчүн электр жарыгына болгон баа кымбатташы керек экенин түшүндүрүү жана элдерге туура маалымат жетүүсү үчүн журналисттер, активисттер, энергетиктер жана жөнөкөй жарандар болгон 100дөй кишини Камбарата 1, Камбарата 2 жана Токтогул ГЭСтерине алып барды. ГЭСтердин ишмердүүлүгү жеринен ачык көргөзүлүп, бардык суроолорго жооптор алынды. Бул жерде ошол экспорт, импорт боюнча канча суу көлөмү, канча калат бүгүнкү күндө көп жерлерде өзүңөр көрүп атасыңар. Мына азыр эле мага суроо берип атышат, кээ бир ошол телеагентстволордон сууну обход алып кетет экен, ошондой деген имиштер бар деген. Мына биз бул жерде 90дон ашык камера турат, бул жерде өзү көрүп атат. Биз да айтып көргөздүк, мына кайсы жерден алып кетет экен, мына өзүңөр көргүлө. Биз ачыкпыз бүгүнкү күндө. Энергетиктер мындайча айтканда өзүнүн кылып аткан жумушун көрсөтөлү деп. Кыргызстан суу ресурстары боюнча КМШда 3-чү өлкө болгону менен дал ошол суу энергетикалык ресурстарынын болгону 30% гана колдонууда. Калган 70% ишке ашырыла элек. Тилекке каршы союз тарагандан бери республикада жаңы ГЭСтер курулбай, энергетикалык жабдуулар жаңыланбай, колдонуудагы ГЭСтердин эскилиги жеткен эле. Президент Садыр Жапаров бийликке келгенде энергетика тармагын өнүктүрүү менен гидроэнергетикалык көз карандысыкка жетүү максаты так коюлду. Анын натыйжасында ири жумуштар алдыга жылды. Акыркы жылдары энергетика тармагында бир катар реформалар жүргүзүлүп жатат. Биринчи жолу мамлекеттик энергетикалык компаниялардын көп жылдардан берки насыялык карыздарын жоюп, каржылык туруктуулугун күчөтүп жатабыз. Учурда электр энергиясын эсепке алуунун заманбап технологиялары киргизилүүдө. ГЭСтерди модернизациялоо аяктап, кичи ГЭСтерди реабилитациялоо жүрүп жатат. Мынакей Баласаруу ГЭСин Кыргызстан өз күчүбүз менен курдук.
Мындан сырткары жаңы электр станциялары Кайнама, Көк Арт, Ысык Ата 1, Исфайрам жана башка бир нече чакан КЭСтер курулуп бүтүп ишке берилди. Папан жана Орто Токой суу сактагычтарында дагы КЭСтер салына баштады. Ошентип бири долбоорлордун бири Камбаратта 1 КЭСинин курулушуна старт берилди. Мега долбоорду Кыргызстан менен Казакстан, Өзбекстан биргелешип ишке ашырат. Камбаратта 1 КЭСин курууга даярдык көрүү иштери мамлекет өз күчү менен баштаганына 2 жылга чукулдап калган. Учурда КЭСтин инфратүзүмү даяр, КЭСти куруучу аянтчага чейинки жумуштар быйыл толук бүтүп, ири объекттин курулушу башталат. Камбаратта курула турган болсо бизде дагы 5,5 миллиард киловатт саат дагы кошулат. Биз жанагы кубаттуулук деп коет, электр энергия жетишпей атат деп атпайбызбы? Анда бизде кубаттуулук дагы, электр энергияны берүү дагы жетишет дагы. Мына Каса 1000 деп 500 киловольтту Афганистан, Пакистан жакка курбадыкпы? А может быть биз азыр экспортер болуп калабыз электр энергия боюнча. Кыргызстан энергиянын кайра жаралуучу булактары боюнча дагы потенциалы жогору. Учурда күн шамал станцияларын курууга сырткы гана эмес ички инвесторлор дагы кызыктар. Быйыл Үчкоргон КЭСинин 2-чи гидроагрегатын жаңылоо иштери жүрсө, Токтогул КЭСинин 4-чи гидроагрегатын реконструкцияланып, ири КЭСти реабилитациялоо иштери толугу менен аягына чыгат. Айжан Молдошева, Рыскелди Көкүлбеков, Ала Тоо 24.